Демек 95% жабылып кетет деген бул чындык экен. Ушуга мен ынандым. 4-чү компаниямдагы чакан компания, кичинекей компания экенин мен билчүмүн, бирок кошумча жасап көрө берели. Бул чоң тема экен. Бензинди эконом кылуу боюнча тема. Бул өтө керек тема деп. Кошумча жасап кое берели деп жасап койдум. Бирок азыр ал компания жабылган жок, бирок карлик кичинекей болуп калды. Ал компания жабылып кетти деп эч ким айтпайт, бирок өсүү жок ал компанияда. Ал компанияга жаңадан катталуу жок. Ал компания мурунку деңгээлде калып кетти. Ал компанияны ачкан бир жетекчилердин бири болсо, эми башка жаңы компанияны мактап сизди жана бизге ошондорду чакырып атат. Көрдүңүз, жаңы компанияга катталсаңыз сиздин келечегиңиз эмне? Келечекте 4-5 жылдан кийин сиз менет кылып курдуңуз, 10.000 киши же 5.000 киши менин командамда бар дедиңиз. Бирок арадан 4-5 жыл өттү, же 7-8 жыл өттү. Ошондой элежелерди көрдүк. 7-8-9 жыл иштеп, азыркы учурда дагы бир жаңы компаниянын артында жүрөт. Иштедиңиз, команда курдуңуз. Эми сиз бизнесиңиздин үзүрүн көрүп, эми бизнесим жакшы деп көп кардарларыңыз көндү, адамдар, тааныштарыңыз көндү. Эми сонун бизнес болуп калды дегениңизде ал компания жабылып кетти элесеңиз. Кандай абалда каласыз? Шундай абалда канчалаган лидер калып кетип атат. Мен да ушундай абалда болдум. 4 компания тең жабылганда жаңы компаниялар. Мен аябай начар абалда болдум. Көптөгөн адамдарга тилим кызык болуп калды. Өзүмдү начар сездим. Шунча убакыт кетип калды. Мен кошуп келгенде 3-4 жыл өмүрүм жаңы компанияларды текшерүүгө кетти. Аны ошодон кийин мен бир чечимге келдим. Мен өз убактымды, өз өмүрүмдү бир жетекчи компанияны ачкым келет деген адамдын өзүнүн сыноосуна менин убактымды кетиргим келбей калды деп чечтим. Мындан кийин мен бирөө өзүн сынасын, менин эсебимен, мен ал жерде жүгүрүп иштейин, менин эсебимен өзүн сынасын дегенге барбайм дедим. Андан көрө өзүн өзү далилдеген, өзүн өзү көрсөткөн, 10 жылдан өткөн компания менен иштеш керек. Мен бир убакта иштеген, бутуна туруп калган компания менен иштеген, чечим бул сонун чечим экен деп кайра мурун иштеген компанияга келип, кайра иштедик. 2 жылда биз оборотубузду 30 эсе өстүрдүк. Айлыгыбызды болсо 5-6 эсе өстүрдүк. 30 эсе оборотты өстүрүп салдык. Оборотубуз түшүп кеткен болчу, бирок ошол бутуна туруп калган компания дагы да жабылган жок. Тескерисинче биз башка бизнесмен алек болуп 7-8 бизнес, кадимки бизнес, тармакта бизнесте текшерип иштеп жүргөнүбүздө. Иштесек да иштебесек дагы ай сайын 40 000, 50 000 сом акча түшүп атат, иштебесек дагы. Мына көрдүңүз, бутуна туруп калган компанияда сиздин бизнесиңиз да бутуна туруп калган болот. Ал эми жаңы компанияда сиздин бизнесиңиз бутуна туруп калган болсо дагы ошол бойдон жок болуп кетиши мүмкүн. Жана сиз башка жаңы компанияга чакырсаңыз, сиздин командаңыз барат деп эч ким гарантия бере албайт. 90% барбай коюшу мүмкүн башка компанияга. Кайрадан жаңы бизнести, жаңы кайрадан курасыз. Ар 3-4 жылда эгерде сиз жаңы бизнести кура бергенге даяр болсоңуз, албетте барыңыз жаңы компанияда жүгүрө бериңиз. Жүгүрө бериңиз, жанагы 1990 деген жомокко ишенип жүрө бериңиз. 1990 деп мен наконец-то 1% болдум, 9% болдум дегенинизде компания жабылып калып, дагы 1% болом деп жүгүрүп жүрө бериңиз анда. Анда сизге мен ийгилик каалап кетем. Бирок мен ушул жолду тандадым. Ошол себептен мага жаңы компанияларды сунуш кылбай эле коюңуз. Жаңы компаниялар жөнүндө айтпай да коюңуз. Айтуудан мурун ушул компанияларды тандоо принциптерин жакшылап үйрөнүп алыңыз. Жана ушул нерсе эсиңизде болсун. Көптөгөн компаниялар жабылып кетет. Көптөгөн компаниялар кичинекей карлик бойдон калып кетет. Андай компаниялар далай көрдүк. Демек көрдүңүз, биз мына ошол чоң ийгиликтерге жеткенибиздин себеби аябай чоң оборот жасадык. Биздин компания мыкты экенин түшүндүк. Көп суроолорго жооп менин башымда бар болду. Бул компания мыкты, бул компания өзүн далилдеди деген сезим менен элдерге айтып атык. Ошол себептен аябай чоң өсүү жасадык. Компаниянын жетекчиси канчалык жетекчи катары, канчалык ишкер катары күчтүү экенин билбейбиз да. Ушул нюанс өтө опасный нюанс. Бул нерсени прогноздоо өтө кыйын. Бул нерсени прогноздоого үйрөтүү да кыйын. Анткени сиз ал адам менен тынбай жанында жүрө албайсыз. Ага чейинки тажрыйбасын билбейсиз. Бирок аны билүүнүн жолу бар. Эгерде ал компания бутуна туруп калган болсо, көп жылдык жолду өтүп койгон болсо, анда ал компания өзүн көрсөттү, анын жетекчисинин мурунку ийгиликтерин көрсөк болот. Ал эми жаңы компания болсо, ал өзгөчө бул биринчи тармактык маркетинг компаниясы болсо, же экинчиси болсо, же үчүнчүсү болсо, бирок ага чейинкилер жабылып калган болсо, анда биз эмнени айта алабыз? Биз билбейбиз, ал жетекчи, ал компаниянын жетекчиси мурунку каталарын оңдободу, билбейбиз. Түшүнбөдү, билбейбиз. Аны биз 5-6 жыл, 10 жыл өткөндө гана билебиз. Убакыт өткөрү менен. Эми сиз ошол компания менен иштеп, өзүңүздү ошол компанияга багыштап иштеп, анан кийин түшүнүшүңүз керекпи? Сизге ошол керекпи? Анда сиз өзүңүз билесиз. Мен андайга даяр эмесмин, өзүмдүн убактымды бирөөнүн ийгилигин текшерүү үчүн убактым кетирген даяр эмесмин. Ал эми эгерде мен ал компанияны текшергим келсе, мен аны 10 жылдан кийин карап текшерип кое берем. Башка компанияда деле ийгиликке жетет, мисалы үчүн. Албетте мен башка компанияга кетем деген оюм жок.
Бирок ошондой эле билгим келсе, кызык болсо, мага текшергим келсе, ушинтип эле билип коем. Мен дагы компанияны тандаганда андан көрө күтүп отурбастан 10 жылдан өткөн компанияны тандаңыз деп айтмакмын да. Ал эми жаңы компанияныкы сиз текшере албайсыз. Кантип текшересиз? Ал компания 10 жылдык өмүрүн өтө элек. Бирок сиз өтө эле көзүңүз ачык болсо, балким билетирсиз ал компаниянын жетекчиси канчалык күчтүү экенин. Албетте сиз чай ичсеңиз, кошо сүйлөшсөңүз, ал жакшы киши боло бериши мүмкүн. Бирок күчтүү ишкер катары ал күчтүү боло элек да, тармактык маркетинг. Албетте кадимки бизнесте ийгиликтүү, бул бизнесте да ийгиликке жетет деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок кадимки бизнес менен тармактык маркетинг бир аз башкача бизнестер. Ошону ал түшүнө алабы, түшүнө албайбын билбейбиз да. Аны бир гана убакыт далилдейт. Сиз же болбосо сиз 10 жылды күтүп сынап анан кийин түшүнөсүз. Же болбосо дароо эле 10 жылды басып өткөн компания менен иштеше баштайсыз. Мен ошол жолду тандадым, ошол жол туура деп эсептейм. Ал эми сиз өз убактыңызды, өз өмүрүңүздү бирөөнүн ийгилигине багыштаган даяр болсоңуз, албетте. Тобокел эртең болбой калышы мүмкүн дегенге багыштасаңыз, албетте барып жасай бериңиз. Эгерде сиз өзүңүздүн бизнесиңизди тандоодо адашпайын, мага окшоп 4 компанияда иштеп, 4 тең жабылып калбасын десеңиз, жөн 3-4 жыл убактыңызды, өмүрүңүздү кетиргиңиз келбесе, эртең жабылып кала турган, келечеги белгисиз кичинекей карлик компанияга багыштагыңыз келбесе, анда биздин компанияларды тандоо боюнча видеолорду көрүп чыгыңыз. Видеолорду шилтемесин сиз видеонун астында көрсөңүз болот. Эгерде сизге бул видео жаккан болсо, өзүңүз лайктарды басып, бөлүшүп, мүмкүн болсо каналга да катталып алыңыз. Кийинки видеолорду өткөрө бербейбиз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду, компанияларды туура тандоо боюнча.